11 айлык Шабдан көздүн рак илдети менен күрөшүп келет. Апасынын айтымында бала 1,5 айлык кезинде эле дарыгерлер илдет пайда болгонун айтышкан. Өзүгө ишенбей бир нече дагы УЗИден өттүк. Чындыгында да бар болуп чыкты. Анын бизде жалдын онкологиясына направление жазып беришти. Ал жактан МРТ өттүк. Тилекке каршы чындыгында опухоль бар болуп чыкты. Көзүнүн көп бөлүгүн ээлеп алгандыгына байланыштуу оң көзүн алып салууга туура келди. Азыркы учурда оң көзүндө протез турат. Протезди 3 ай сайын алмаштырып турабыз. Ай сайын УЗИге түшүп текшерүүдөн өтүп жүрүшкөндө жакшы эле көрсөткүчтөр болгон. Убакыт өткөн сайын рак шишиги сол көзүнө да өтүп кеткен. Мындан улам дарыгерлер Москвага жөнөтүшкөн. Учурда Шабдан Москвадагы клиникада химиотерапия алат. Буга чейин 3 курс химиотерапия өттүк. Бир нече обследование, анализдер өттү. Өзгөчөсү менен төлөп жаттык. Азыркы 29 январда 4 курс химиотерапиябызды алмакпыз. Лечение кымбат болгондуктан кыргыз элинен жардам сурап кайрылуудабыз. Баламдын бир көзүн сактап калууга мүмкүнчүлүктөр бар, доктурлар сактап калууга мүмкүнчүлүк бар деп жатышат. Азыркы учурда химиянын жардамы тийип жатат. Дарыгерлер химиотерапиянын жардамы менен гана Шабдандын бир көзүн сактап калууга болоорун айтышууда. Азыр көзүндө 4 шишик бар. Алар химия алган сайын кичирейет. Ал үчүн тез арада 2,5 миллион сомдой каражат керек болууда. Эгер кичинекей Шабдандын бир көзүн сактап калууга жардам колун сунам десеңиз, экранда көрсөтүлгөн номерлерге каражат которсоңуз болот. Айжамал Олжобай кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.